Адахан Мадумаров башкы прокуратурада сурак берип жатат. Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров 14 январда эртең менен башкы прокуратурага суракка кирди. Башкы көзөмөлдөөчү орган бул маалыматты бышыктады, бирок кайсы маселеге байланыштуу сурак берип жатканы тууралуу азырынча комментарий берген жок. Айрым бир тактала элек маалыматтарга караганда Мадумаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу чакырылды. Ал документке ылайык кыргыз тарап Тажикстанда 275 метр жер тилкесин 49 жылга ижарага алган. Былтыр октябрда президент Садыр Жапаров коңшу мамлекет менен чек ара чечилбей жатканын бир катар себептерин атаган. Ага Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча Мадумаров кол койгон протокол кедергисин тийгизип жатканын да билдирген. Талаштуу тилкелердин айынан эки өлкөнүн чек арасында чыр-чатак байма-бай болуп турат. Былтыр жазындагы куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон, анын экөө бала, 180ден ашуун киши жарат алган. Тажикстан тараптан 19 киши каза таап, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө тең бул жаңжал үчүн бири-бирин айыптап, кылмыш иштерин козгошкон. Булак Азаттык Чекитор. Анапияевдин астында бүжүрөп жүргөн Примов вице-спикер болуп баш көтөргөндө. Раматылык Калмамбет Анапияев саясатчыларды, чиновниктерди жана бизнесмендерди калчылдаткан жагынан кыйын эле. Астына аргымак салбагандай. Көп эле сөздөр легенда катары айтылып жүрөт. Алардын бирине токтолсок, кадимки Улан Примовго телефон чалып эскертүүсүн айтканын элестетип атасыңарбы? Коён сыңарындай катып калып, сүйлөй албай мукактанып, титиреп кеткени жалганбы? Кармап алса кан какшаткан образга салчу дейт. А кезде Примов ишкерчилик менен алектенип жаза басып жүргөн окшойт. Азыр деле көмүргениндеги мыйзамсыздыктар арбыганы, салыктан качканы каңкууланып келет. Зыгырынан айланганы узун кеп го. Эми ушул жогорку кеңештин вице-спикери катары төрдө отуруп калды. Ширенип аттиң. Алмамбет Анапияев тирүү болгондо бүжүрөп кирерге тешик таппай калчылдап турмак да туурабы? Заманың менен куруп кал. Булак Азия Ньюс гезити. Талант Мамытов ашып кетсе 1 жыл спикер болоору болжолдонууда. Парламенттин спикерлигине Талант Мамытовдун шайланышы эки достун ортосуна учкай түшүнбөстүк жаратканы каңкууланган. Коомчулукта да ар кандай сөз айтылып, көп нерсе жабылуу бойдон ачыкка чыкпай калды. Сыягы ичара түшүнүшүү орун алгандай, бирок айрым депутаттардын айтымында Талант Мамытов ашып кетсе 1 жыл жогорку кеңештин төрагасы болоору, андан көп узабасы болжолдонууда. Бир мандаттуу округдардан шайланып келген көпчүлүк эл өкүлдөрү фракцияларда анчейин колдоого албай жатышканы бекеринен эмес го. Бийлик күчүнө толук кандуу киргенде алмашат сыңарындай. Булак Азия Ньюс гезити. Президенттин басма сөз катчысы анын атын жаманган телефон шылуундарынан сак болууга чакырды. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына билдирүү калтырып, анда анын атын жаманган телефон шылуундарынан сак болууга чакырды. Кымбаттуу достор, акыркы убакта менин атыма жаманып белгисиз адамдар ар кимге аркыл өтүнүчтөр менен чалып жаткан учурлары көбөйгөнүн эскертип койгум келет. Достор, силерден сураныч, телефон шылуундарынан сак болуңуздар деген ал. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Казакстандагы окуялар, коом жооп таба албай жаткан суроолор. Казакстанда абал турукташып баратат, бирок көп суроолорго жооп жок. Казакстандыктар дагы эле бүдөмүк бойдон калган башка суроолорго жооп күтүп жатышат. Канча адам каза болуп жарадар болду? Наразычылык акциясында канча адам каза болгону азырынча белгисиз. 9 январда Казакстандын маалымат министрлигинин Telegram каналы кагылышуу маалында 164 адам каза болгонун, анын ичинен 103 Алматта болгонун жазган. Бирок бул пост андан бери жок болуп кетти. Казакстандан келген маалыматка караганда каза болгондордун саны расмий маалыматтардан алда канча көп болушу мүмкүн. Ушул күнгө чейин Казакстанда 2 кыргызстандык каза болгону белгилүү болду. Мындан тышкары Токаевдин айтымында 16 укук коргоо кызматкери набыт болуп, 1300дөн ашуун жарадар болгон. Канча адам дайынсыз. Казнетте жаңы эле дүкөнгө же бизнесине барган күйөөлөр же ага-инилер жоголуп кеткени тууралуу посттор көбөйүүдө. Бирөөсү Кас Килиңдеги өлүкканадан табылган. Эл арасында полиция менен УКМК кокусунан өтүп бара жаткан эркектерди кармоо алып, жөн эле 20 000 киши деген цифраны бүтүрөт деген версия мурунтан эле бар. Муну Токаев айтып, Алматыга ушунча террорист кирди деп айтты деп жазат казактар. Укук коргоо органдары эмнени жашырып жатышат?
Укук коргоо органдарынын кызыктай реакциясынын эң үрөй учурган мисалы 12 жаштагы баланын өлүмү болду. Анын жакындары окуя 5 январь күнү саат 20:30 болгонун айтышкан. Ал апасы, тайэжеси жана байкеси менен дүкөнгө чыккан. Дүкөндүн жанында турушкан, анткени товарлар терезе аркылуу сатылып жаткан. Асманда ок атыла баштаганда бала аны видеого тарта баштаган. Камераны өчүрүп артка бурулар замат анын башына ок тийген. Туугандары эптеп ооруканага жеткирип, дарыгерлер октун жараатын тастыкташкан. Бирок түнү антип айтканы менен эртеси күнү эртең менен башында ок жок деп коюшту. Алар укук коргоо органдарына дооматыбыз жок деп тил кат жазмайынча сөөктү бергиси келген жок дейт туугандары. Журналисттер эмне үчүн камалып жатат? Учурда республика боюнча журналисттерди суракка, камакка алып, эмне үчүн митингге чыктыңар деп сурап жатышат. Жооп ачык эле көрүнүп турат, алардын жумушу ушундай. Кошумчалай кетсек, 4 январда Борбор калаадагы нааразычылык акциясын чагылдырган журналист Махамбет Абжан да дайынсыз жоголду. Туугандары аны бир жумадан бери таба албай жатышат. Бул тууралуу анын жубайы Азаттыкка билдирди. Абжан социалдык тармактарга 5 январга караган түнү анын үйүнө милиция кызматкерлери келгенин, ал эшикти ачпай койгонун, андан кийин электр жарыгы жана интернетти өчүрүлгөнүн билдирген. 5 январда ал жерге Азаттыктын кабарчылары келип, анын батиринин жанында жарандык кийимчен 3 полиция кызматкерин көрүшкөн. Андан кийин 6 январь күнү түштөн кийин журналист үйдөн чыгып кеткен. Ошондон бери аны менен байланыш жок болуп, кармалганы белгисиз. Улак кактус чекиткейи. Рамзан Кадыров Ингушетиядан айылдарды тартып алам деп коркутту. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров коңшу Ингушетиянын тургундары менен аксакалдарына видео кайрылуу жасап, 3 күндүн ичинде ага карата дооматтарын айтууну сунуштады. Кадыров Инстаграмдагы баракчасына жарыяланган билдирүүдө, эгер ингушетиялардын айыптоосу негизсиз же кемсинткен болсо, ал бардык кадамдарга барарын, ал үчүн мыйзам жок экенин айткан. Мындан тышкары ал элинин үй бүлөсүнүн жана жеке өзүнүн кадыр баркына шек келтиргиси келген адамдарды жөн койбой турганын белгилеген. Кадыровдун мындай билдирүүсүнө Ингушетиянын башчысына караштуу дин иштери боюнча башкармалыктын жетекчиси Яхья Хадиевдин кечирим сураганы себеп болгон. Ал салтка айланып калгандай, Кадыровдон эмес, аны менен кучакташканы үчүн кечирим сураган. Кадыров өз билдирүүсүндө кайрадан Чеченстан менен Ингушетиянын ортосундагы чек ара темасын козгоп, чек араларды өзгөртүү тууралуу 2018-жылы кол коюлган макулдашууга ылайык Ингушетияга чечен айылдары кошулуп кеткенин билдирди. Мен силердин жетекчиңердин өтүнүчүн эске алып, ал айылдарды калтыргам. Азыр ошол чагымчылдарга кайрылам. Мен силерди адам жана эркек катары эсептебегендиктен жерлерди тартып алам, калган айылдарды да тартып алам. Анткени мен мындай кадамга бармайынча тынчыбайсыңар, деди Кадыров. Чеченстан менен Ингушетиянын чек арасы тууралуу макулдашууга 2018-жылы сентябрда аймактардын башчылары Юнусбек Евкуров менен Рамзан Кадыров кол койгон. Макулдашуу Ингушетияда нааразычылыктарды жаратып, тургундар чек ара адилетсиз бөлүштүрүлгөнүн айтып чыгышкан. Ошол эле жылы декабрда сот ал нааразычылык акциялардын 7 лидерин, анын ичинде 2 аксакалды 7,5 жылдан 9 жылга чейинки мөөнөттөргө эрктеринен ажыраткан. Алар Ингушетия менен Чеченстандын чек арасын өзгөртүүгө каршы митингдерге зомбулук уюштурууга жана экстремисттик топ түзүүгө күнөөлүү деп табылышкан. Булак говорит Чекит ТВ.